Kalendar деген сөз латын тилиндеги календариум, карыз китеби дегенди түшүндүрөт. Байыркы Римде ар бир айдын биринчи күнү календа деп аталган. Бул күнү карыздар боюнча пайыздар төлөнгөн. Кыргыз тилинде календарды жыл наама деп атайбыз. Биринчи жыл нааманы байыркы Египетте 6000 жыл мурун ойлоп табышкан. Адамдардын тиричилигине маанилүү болгон Нил дарыясына суу киргендигин билүү үчүн анын зарылдыгы келип чыккан. Каналдарды тазалап, жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлгөн. Египеттик дин кызматкерлеринин эсептөөсү боюнча кийинки суу киргенге чейинки мезгил 365 күндү түзөрүн айтышкан. Асманда жаркыраган Сириус жылдызы жанып турган. Ал эми ай ар бир 29-30 күндө жаңырганын байкашкан. 365 күндү египеттиктер 12 бөлүккө, ар биринде 30 күн кылып бөлүшкөн. Ал эми калган 5 күн жылдын акырына калтырылган. Ар бир элдин өз жыл наамасы болгон. Алардын бизге белгилүү болгондору египеттик, кытайлык, япондук жыл наамалар. Атактуу майя, ацтек жана грек жыл наамалары бар. Ай жана күн жыл наамаларында бөлүп көрсөтүүгө болот. Биз колдонуп жүргөн жыл наама күн жыл наамасы. Андагы эсептөө системасы жердин күндү айлануу кыймылына негизделген. Дүйнөнүн ар түрдүү элдери ар кандай мезгилдерде өз алдынча жылдарды эсептеп келишкен. Жазгы жер айдоодон же түшүм жыйноодон жыл эсебин башташкан. Биздин өлкөдө 21 мартта күн менен түндүн жазгы теңелүүсүндө Ноорузду майрамдоо салты сакталып калган. Байыркы замандарда бул майрам жаңы жылдын башталышы болгон. Кийинчерээк адамдар ар түрдүү жыл наамаларды пайдалануу ыңгайсыз экендигин түшүнө башташкан. Планетанын көпчүлүк мамлекеттеринде бир жыл нааманы пайдаланышат. Ал Григориан жыл наамасы. Рим папасы Григорий 13-түн атынан коюлган. Ал 1582 жылы Юлиан жыл наамасына оңдоолорду киргизген. Юлиан жыл наамасы байыркы Римден бери колдонулуп келген. Азыркы жыл наама бул таблица. Анда жыл айларга, айлар жумаларга, жумалар күндөргө бөлүнгөн. Таблицада дем алуу жана майрам күндөрү түстүү боек менен боелгон. Жыл наама адамдардын жашоосун жөнгө салып, алдын ала убакыт болжоого жана чарбачылык жүргүзүүгө шарт түзөт. Заманбап жыл наамада 365 күн, 4 жылда бир жолу 366 күн болот. Бир жылда 12 ай бар. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Бир айда 28, 29, 30, 31 күн бар. Ар бир айда 4 жума бар. Ар бир жумада 7 күн. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби күндөрү болот.